Мен азыр Баткендин Каратегин багытына ашып кеткен жагында мына Кудаяр хандын чеби деп аталган жерде жайда турам. Бул жер жөнүндө ар кандай сөздөр айтылат. Кудаяр хандын чеби коргонгон же болбосо азыркы тил менен айтканда резиденциясы болгон деп айтат. Бирок мынандай бир шарты катаал жаламаз оонун ортосунда резиденция болуп кызмат кылбаса керек бул жер. Көбүнчө ошол чек араны, башкача айтканда ошол кездеги кербендерди кабыл алган болушу мүмкүн ошол эле учурда. Бирок менин оюм боюнча бул жерде жерге тал ошол кезде Каратегин Музаффар бийлик жүргүзгөн Бухара хандыгына караган. Демек бул жерде чек араны кайтаруу максатында курулган бул чеп. Албетте бул чек араны кайтарууда кыргыздар эң чоң роль ойногон. Мына өзүңүздөр ылдыйда көрүп турган өзөн Сох өзөнү, Сох дарыясы. Ошонун башы Сох дарыясынын негизги эки жак боюн тажик улутундагылар ээлеп жашап, азыр ал жер Өзбекстанга карайт. Бирок ушул Сох суусунун башында кыргыздар жашаган. Демек кыргыздар бул чек ара коргонгонго, душман менен согушканга мындай аскерий калк деп айткандыктан көбүнчө ушул кыргыздарды чек арага койгон деген да сөздөр бар. Бул эми биз үчүн сыймыкпы же азаппы өзүнчө маселе. Анткени мындай мисалдар аябай көп. Мына Нойгут уруусунун, Нойгут элин, кыргыздын Нойгут уруусу бул жерде чек араны коргоо кызматын аткарып атса, Кокон хандыгы доорунда. Азыр Кытайда дагы ушул эле кыргыздын ичкилик уруусундагы кайсы бир уруулар Кеңкир деп Пакистанга ашып кеткен жерде убагында Манжу доорунда чек арачы катары Кашкардан көчүрүлүп барып кызмат кылышкан. Азыр ошол Шайдыла базар деген Кытайдын Пакистанга ашып кеткен ашуусунда ушул географиялык жана өзгөчөлүккө аябай окшош. Ошол учурда айылдарынын түзүлүшү да мына ушундай сокмо дубалдар, эски тарыхый калдыктар урандылардын жанында жашайт. Андан тышкары бүгүнкү күндө Түркиянын Ван деген аймагында улуу Памир кыргыздары жашайт. Түрк туугандар албетте Афганистандын Памир тоолорундагы катаал шарттагы кыргыздарды көчүрүп баргандыгы үчүн, көчүрүп барып жайгаштыргандыгы үчүн, боор тарткандыгы үчүн рахмат айтабыз. Бирок ошол учурда кошуна Ирак мамлекети күрттөрдүн бир проблемасына каршы туруштук берүү максатында чек ара коргоп иштейт. Бүгүнкү күндө дагы ошол жака жайгаштырылган. Бул дагы өзүнчө бир ойлоно турган маселе. Андан тышкары дагы башка мисалдар ошол эле Афганистандын Памир тоолорунда Памир кыргыздары бар, биз билген. Алар дагы ошол Кытай менен чек аралашкан жеринде Оган мамлекетинин жанагы Кытайга ашып кеткен дарбазасын, башкасын ашуусун, өрөөндү кооруп, ошол жакта мына ушундай жогоруда айткандай милдеттерди аткарып атышат да. Ошондуктан биз бул жерде сыймыктануу керекпи же болбосо бул нерсе биз үчүн трагедиябы, өзүнчө маселе. Аны кийин талкуулайбыз. Күн батып, мына кеч кирип калды. Мен Баткендин борборуна кайра жөнөдүм.